Саламатсыздарбы? Сыной жүгүртүү ыкмаларынын кезектегиси бул рафт деп аталат. Рафт. Бул негизи аббревиатура, кыскартылган сөз. Анын мааниси эмнеде? Бул R роль дегенди билдирет, экинчиси аудитория, үчүнчүсү форма, анан төртүнчүсү тема деп аталат. Бул ыкманын өзгөчөлүгү эмнеде? Биринчиден, бул ыкма жазуу кептик көндүмдөрүн жазуу түрүндө ишти аткарууну көздөгөн бул ыкма болуп эсептелинет. Аудиторияны, окуучуларды, студенттерди кайсы бир белгилүү темада жазганды үйрөтүш керек. Жазуу түрүндө кептик көндүмдөр өрчүтүш керек болот. Эмнелерди берет бул? Ар кыл темада жазса болот, текстти жаратса болот. Экинчиден, бир эле теманы, канчалык чоңбу кичинеби теманы ар тараптан карап чыкса болот. Ар түрдүү адамдардын көз карашында карап чыкса болот. Үчүнчүсү, албетте, сыной жүгүртүү, талдоо, өзүнүн оюн негиздүү, далилдүү билдирүү, өзүнүн көргөн билгенин, укканын баалоо, ага баа берүү жана өз алдынча таянак чыгаруу деген сыяктуу көндүмдөрдү үйрөтөт. Бул көндүмдөр адамга сабак учурунда гана эмес, негизи турмушта керектүү нерсе. Ошондуктан бул ыкманы айрым учурларда кайсы бир темаларга байланыштуу, айрыкча балдардан бир жазуу иши талап кылынган учурда кайсы бир тема боюнча ошондо колдонуу бул өтө натыйжалуу анан болот дагы, жана ишти аябай иреттүү жүргүзөт. Көбүнчө деген мунун өзгөчөлүгү эмне? Биз бир нерсени жазышыбыз керек болгондо реферат жазыш керек студенттерге, дил баян жазыш керек студенттерге, же болбосо улуу курата эле адамдар деле мисалы макала жазышы керек да. Ошондо эмнеден башташ керек, эмне деп жазам, эмне менен бүтүрөм деген суроолор дайыма эле болот да. Ошондуктан эгерде рафт ыкмасын колдонсок, негизи алдыда боло турган жазуу ишин уюштурууга аябай чоң жардам болот да. Бул жерде айта кетелик, кайсы сабактарда колдонсо болот. Педагогикалык практикада аябай көп кенен колдонулган сабактар бул тарых сабагы, адабият сабактары, жогорку окуу жеринде мисалы кесиптик багыт берүү сабактар, психология, социология багытындагы сабактар, журналистика сабактарында колдонсо болот. Ошондой эле менин билишимче айрым аябай чыгармачыл, өтө чеберчилик менен өзүнүн ишин жасаган мугалимдер мисалы ботаника сабактарында дагы, биология сабактарында да колдонулат да. Эмчи муну өзгөчө басып белгилегенди азыр түшүнөбүз. Биз кайрадан рафт ыкмасынын мындай табиятына, аны колдонуу өзгөчөлүгүнө, эрежесине кайра кайтып келелик. Биринчиден, мугалим рафт ыкмасын колдоноордун алдында башка бардык ыкмалардай эле өтө мындай тыкан жана өтө мындай жакшы көңүл кою менен даярданып алышы керек да. Биринчиден теманы аныктайбыз. Туурабы? Тема биз анан кызыктуу болушу керек. Окуучулар үчүн, студенттер үчүн. Экинчи, анан кандайдыр бир көйгөйлүү болуш керек дагы. Ал көйгөй кайсы бир жагынан балдарга тиешелүү болушу керек. Балдарды кайсы бир себеп менен өзүнө тарта турган, ошо балдардын көңүлүн бура турган тема болуш керек. Экинчиден, балдар бул тема жөнүндө билген болуш керек. Бул тема өзүнө маалыматтуу болуш керек. Себеби өз алдынча жазуу талаба коюлуп жатат да. Андыктан айрым мугалимдер кайсы бир тема өздөштүрүлгөндөн кийин каалаган ыкма менен, ошол эле ийри жол ыкмасы менен, ошол эле жана тынып окуу ыкмасы менен колдонду. Ошондон кийин ушул тема боюнча жазуу ишин аткарыш керек болот. Же болбосо студенттер болсо, сиз объективдүү айта аласыз да, балдар ушул тема, ушул маселе боюнча мындай маалыматы бар, билишет деп. Таптак эле балдарга белгисиз теманы ушу рафт ыкмасы менен жазуу кичине татаалыраак болот да. Ошон үчүн бул жакшы мындай эске ала турган талап. Экинчи, рафт негизи рафтка даярдык көрүү баскычы, чакырык баскычы негизи таблица түрүндө болот. Ошон үчүн таблицаны алдын ала түзүп аласыз. Мен азыр кичирээк көрсөтөм. Анан балдар менен чакырык баскычын ишке ашырып жатканда, ошол баскычында балдар менен иштеп атканда талкуу жүрөт да, балдар сиздин сурооңузга жооп берет.
бардык жооптор, бардык ойлор толук жазылышы керек таблицага. Себеби ага иштин андан аркы баскычтарында силер кайрыласыңар. Алар тактайсыңар, кээ бирин толуктайсыңар, кээ бирин балким четке кагууга туура келет. Ошон үчүн балдардын жоопторун бардыгын тең силер жазып аласыздар. Эми таблицага кайра кандай түрдө түзүлөт? Биз айттык, RAF деген кыскартылган сөздө R тамгасы бул ролл дегенди билдирет, ролу. Экинчи аудиториясы. Үчүнчү формасы, төртүнчү темасы дедик. Ролу. Сиз бир теманы белгилеп алдыңыз да. Кайсы темада биз жазуу ишин аткарабыз. Силер балдарга суроо тапшырышыңар керек. Бул ролду ким аткарат? Башкача айтканда, ушул текстти ким жазат? Журналист жазабы, тарыхчы жазабы, мектептин директору жазабы? Сиз аныктап алган темаңызга жараша ушул ролду ким аткарат? Жазуучунун ролун ким аткарат? Ошону белгилеп аласыздар. Аудиториясы. Бул жазыла турган текст кимге арналат? Ким окуш керек? Кимге багытталат? Ошону аныктап алышыңар керек. Мисалы, директор буйрук жаза турган болсо, ал буйрукту ким окуйт? Мугалимдер окуйт. Туурабы? Эгерде журналист кайсы бир темада, социалдык темада бир текст жаза турган болсо, макала жаза турган болсо, аны ким окуйт? Кимдерге багытталган ал? Социалдык кызматкерлерге багытталган, мамлекеттик кызматкерлерге багытталган, же болбосо мугалимдерге багытталган, же жаштарга багытталган, туурабы? Жаза турган ким жазаарын аныктап алдык да, то есть ролу деген жерге ролду ким аткарат, Анан ким үчүн жазылат аныктап алабыз. Анан үчүнчү аныктай турган нерсе бул кайсы түрдө болуш керек? RAFT формасы, F тамгасы, туурабы? Кайсы түрдө жазсаңар. Бул тексттин түрлөрү көп да. Буйрук болобу бул? Ыр жазасызбы? Макала жазасызбы? Илимий макала болобу? Публицистикалык макала болобу? Же болбосо өтүнүч болобу? Түшүнүк кат жазасызбы? Тексттин кайсы түрүндө жазылыш керек? Баягы жаза турган кишини аныктадык. Башында темабыз аныкталган, ким жазаарын аныктаганбыз, ким үчүн жазаарын аныктадык. Эми кайсы түрдө жазаарыбызды аныкташыбыз керек. Анан акыркысы темасы, же болбосо анда козголо турган маселе. Башында айттык да, эмнени жазаарыбызды, темабызды. Эми аныкталыш керек, кайсы көйгөйдү козгойбуз? Кайсы маселени ачабыз? Кайсы теманы ачып көрсөтөбүз? Кайсыл суроого, маселеге аудиториянын көңүлүн бурушубуз керек? Ушуну аныктап алабыз. Эгер байкасаңыздар, негизи RAFT ыкмасы бул деген кайсы түрдө болбосун бардык жазуу түрүндөгү текстти түзүүнү, уюштуруунун жолу болуп эсептелинет. Биринчи темабыз эмнени жазабыз? Ким жазат? Ким жазышы керек? Ким жазып жатат? Экинчи ким үчүн жазабыз? Үчүнчү болсо кайсыл түрдө жазабыз? Жана кайсы маселени козгойбуз, эмнени көтөрөбүз? Ошону аныктап алабыз. Бир гана жөнөкөй мисал, бул сабакка тиешелүү эмес, бирок негизи ошо RAFты жазганы келгенде мындайча үстүртөн түшүндүрүп коюу кээде жетишсиз болуп калат. Ошондо мен балдарга айтам да, бул жакшы мисал, эгер ыңгайлуу көрсөңүздөр колдонсоңуздар болот. Бул баягы сабактан тышкаркы мисал болуп эсептелет, турмуштук эле мисал. Мисалы, студент көчөдөн келатып бир кызыктуу бир нерсени көрдү, туурабы? Ал жөнүндө мисалы айтып бергиси келет, туурабы? Көрүүчү катары, ролду аткарат ким, көрүүчү катары. Аны айтып бергиси келет. Биринчи кимге айтышты тандайт, туурабы? Себеби студент баардык эле көргөн нерсеси, мисалы, үйүнө келип апасына айтып бере бербейт. Же баардык эле үйдөн көргөн нерсени досуна айтып бере бербейт, туурабы? Демек, кимге айтыш керекти аныктап алабыз да. Мисалы, көчөдөн аябыр бир кызыктуу, сонун бир рекламаны көрдүк, жарнаманы көрдүк, Ошону досум менен бөлүшөйүн деп атам. Кызыктуу экен. Мен мисалы, мен да ошо дизайнер менен алектенем, мен айтып берейин деп атам, Анан мен досума кандай айтып берем? Досума айтып беришим керек. Анан апама да айтып бергим келип атат, ушунучу. Ошону. Анда мен экинчи формасын тандайм да. Мисалы, досума айтып бериш үчүн мен башка бир кептик ыкмаларды колдонушум мүмкүн. Мына аябай эмоциялык түрдө, мындай сезимди кошосуң. Ой, мондай сонун көрдүм, сен билесиңби, көрдүңбү, сен аны билбейсиң да деп айтышым мүмкүн, туурабы? Ушундай кызык экен деп. Ал эми апама айтып беришим керек, бирок кайсы формада айтып берем? Кайсы түрдө айтып берем, туурабы?
Балким сиз деген форманы колдонушум керек. Мен ушундайды көрдүм деп, мына кичине башка кептик тилде сөздөрдү колдонушум керек тура. Анан темасы максат, мисалы, эмнени козгогум келет. Биринчи мисалы досума айтып бергим келгенде, баягы жарнама жөнүндө балким жөн эле мактангым келеттир. Мен кызыктуу бир нерсени көрдүм, ошондой кыла алам деп тура. Анда мен башкача сөздөрдү колдоном. Экинчи, мисалы, мен апама айткым келет, бирок апама аны айтып, анан балким менин мындай кайсы бир теманы, башка бир теманы ачкым келет да. Бул жерде мисалы ошондой дизайнды түзгөнгө мисалы мага каржы керектир, же болбосо керек бир компьютер керек, же компьютерме бир программа керектир. Туурабы? Аны мен апама башкача айтам. Мен аны негиздеп айтышым керек да. Мисалы, апа, ушундай сонун жарнаманы көрдүм, менин ошондон колумдан келет, бирок мага тигил бул жетишпей атат. Демек, тема, кайсы темаларды козгойм? Менин болочок кесибиме тиешелүү экен, каржы маселесин козгойм, туурабы? Муну мен досума айтып бербейм. Туурабы? Демек, раф тыкмасын колдонгондо биринчи ким аткарат, кайсы кимге арнайт, кайсы түрдө берет, жана кайсыл маселелерди козгойт, ошого жараша кайсы тилдик каражаттарды колдонобуз, туурабы? Ошон үчүн жазууга келгенде баардык бир каалаган бир жазуу түрүндөгү кагазды жаратайын дегенде ушул 4 негизги нерсени, пунктту аныктап алса болот. Дагы бир жолу кайталай берейин. Ким аткарат, ким жазат, кимге арналат, кайсы түрдө жазам, жана темасы кайсы маселени козгойм. Мисалы, түшүнүк кат жазыш керек болуп атат. Түшүнүк катты ким жазат? Мисалы, мен сабакка кечигип калдым, мен түшүнүк кат беришим керек. Демек, айыпкер адам жазат, туурабы? Экинчи, кимге арнап жазып атам? Мен жетекчиме арнап жазам, мугалимге арнап жазам, ошол окуйт. Ошого караса мен тилди тандап алам. Кептик каражаттар, туурабы? Формасы кайсы формада? Түшүнүк кат бул расмий катка кирет. Демек, мен ой, анан минтип калды, анан кечирип коебуз деген сөздөрүндө ооздуки кептик кепке тиешелүү болгон лексикаларга туура келбейт, туурабы? Биз бул жерде колдонобуз мен, Баланчаев, тигиге байланыштуу деп анан колдонобуз, туурабы? Темасы болсо бул жерде мен кечигип келгенимдин себебин айтып беришим керек. Ал ынанымдуу болуш керек, туура. Мен ошол себебин ачып көрсөтүшүм керек. Анан кийинкиси бир кандайдыр бир ошол жетекчинин ишеничин жоготпош үчүн кандайдыр бир дагы бир теманы козгошум керек, маселени, туура. Мындан кайталанбайт же дагы бир нерсени. Бул мындай үстүртөн гана мисалдар. Экинчи нерсе кайсы баскычтар болот? Рафты дагы негизи сабакка баштан аягына чейин баардык баскычтарды колдонуп ыкма кылып алса болот. Сабакты толук окутуу процессин уюштуруунунчу чакырык баскычында, мисалы, теманы аныктап, анан балдар менен ошол баскычта силер талкуулайсыздар, кайсы ролдор бар. Ушул тема боюнча маалыматты ким бере алат, ким ушул жөнүндө жаза алат. Ролу. Экинчи, аудитория. Кимге арналат, кимге багытталат. Бул жерден жазып аласыздар. Ким окушу керек буну? Кимди окутат дейсиңер. Үчүнчү, балдар менен дагы талкуулайсыңар. Макул, биз аныктадык ким жазат экен, кимге жазат экен. Эми кайсы формада жазсак экен? Кайсы түрдө болот? Бул буйрук болобу? Презентация болобу, билдирүү? Илимий макала болобу? Эмне болот? Же эссе жазасыңарбы? Анан балдар менен ушул баскычта дагы талкуулап турган нерсе бул кайсы темаларды козгойсуңар, кайсы маселени козгойсуңар, кайсы тема, кайсы маселе ушул биз аныктаган тема үчүн маанилүү. Ушул эле баскычта чакырык уюштуруу баскычында силер ролдорду бөлүштүрө аласыңар. Ал сиздин сабагыңызга, темаңызга, балдардын санына жараша болот. Бир эле ролду мисалы 5-6 бала аткарышы мүмкүн. Анан кийинки баскычта мисалы ар бир бала өзүнүн ролун алды. Анан экинчи баскычта убакыт бересиңер, текстти баланча мүнөттө текст жазгыла. Силер билесиңер кимге арнап жазасыңар, силер билесиңер кайсы түрдүн кагазын жазып атасыңар, жана кайсы темаларды козгойсуңар, кайсы көйгөйлөрдү, эми жазып чыгыла дейсиздер. Ушул экинчи баскычка улай ой жүгүртүү дагы баскычын улантып кетсе болот. Бул жерде балдар өзлөрү жазгандан кийин кошумча материалдарга кайрылса болот. Аларды колдонсо болот, кошумча маалыматтар бардыр. Ошолордун жардамы менен өзүнүн жазгандарын иреттеп, толуктап,
каталар болсо өзгөртүп оңдоп алса болот. Анан кайтарым байланыш негизи өзүнүн жазгандарын балдар жалпыга алып чыгат. Талкуу болот. Аудитория ошол өзүнүн жазганын окуп берген балага суроолорун бере алат. Каршы ойлору болсо, толуктагылары келсе суроо түрүндө берет. Ага өзү оңдогонго мүмкүнчүлүк берет, анан өзүнүн оюн айтат. Анан жыйынтыктоо ишинин түрүн дагы мугалим өзү даярдап тапшырма берсе болот. Дагы бир айта турган нерсе, бул уюштуруучулук ишке тиешелүү. RAF тыкмасын колдонуп жатканда негизи балдардын тилдик билими бир топ жетиштүү болушу керек. Анан экинчи, кээ бир учурда RAF тыкмасы менен колдонуу менен бир теманы өздөштүрүрсүздөр, жазуу ишин жүргүзөсүңөр. Бирок кээ бир учурда бир эле сабактын ичинде бүтпөшү мүмкүн. Мисалы ушул жерден теманы аныктап, ролдорду аныктап, кайсы түрдө жазылат, кимге жазылат, кайсы көйгөйлөр козголот деп. Анан балдар сабакта баштапкы биринчи вариантын жазып, анан жазып бүтүрүп, ушу менен да сабакты бүтүрүп койсо болот. Анан кийинки сабакта үйдөн толуктап келишсе, бир нерсе кылышса, анан келип, анан талкууласа болот. Болбосо балдар жазгандарын окуп берип, анан бирок берилген суроолорго, толуктоолорго таянып, үйдөн ишин акыркы вариантын жазып келсе болот. Үйдөн баягы айтылган ойлор, пикирлерди эске алуу менен толуктап, жакшылап, таза түрүндө акыркы ишке кайтара алып келип, мугалимге тапшырса болот да. Бул жана үй тапшырма катары болушу дагы мүмкүн.